Аллах Таала Куранда бизге оңой кылып түшүргөн. Башында бир аз эле кыйналат экенсиң, сабыр кылсаң ошол кыйынчылыктарга Аллах Таала кийин берекесин берет экен да. Анан көп шашпаш керек экен да. Мен кээде шашат элем. Менен бирге Куран жаттагандар дайыма менден күчтүү окуйт эле да. Эми күчтүү окуйт эле дегенде кандай? Күчтүү жаттайт эле. Менден алардын зээндери жакшы болгондуктан жакшыраак батыраак жаттайт эле да. Мен аларды көрүп аябай суктанат элем. Неге алар мен Куран жаттай албайм? Неге мен бат жаттай албайм деп көп кайгырат элем, капа болот элем да. Үйгө келип ата-энеме ушул нерселерди айтып, аны ыйлайт элем. Ата-энемден Аллах разы болсун, мени сооротуп, жакшы сөздөрүн айтып, сен сабыр кылсаң алардан өтүп кетесиң деп ушул жакшы сөздөрү менен мага ушул мотивация берчү эле да. Анан ушул адам эч качан шашпаш керек экен. Ар бир илим алганда, бул Куран жаттаганда гана эмес, башка илим алып атканда, башка бир чөйрөдө өзүн өрүңтүрөм деген адам шашпаш керек экен да. Анткени бул шашылуу адамды ийгиликке алып келбейт экен да. Ийгиликке тоскоол болгон нерселердин бирөөсү ушу шашкандык экен да. Адам шашпаш керек экен. Иншалла сабыр кылыш керек. Биринчи тобокел кылыш керек Аллага. Алладан жардам сураш керек, көп дуа кылыш керек. Аны аракет кылса эле сабырдуулук менен бардык кыйынчылыктарды жеңип өтөт деп ойлойм иншалла.